Чубак устазыбыз тирүү кезинде боло турган нерсе болот, болбой турган нерсе болбойт деп тагдырга баш ийүү тууралуу катуу баянын айтып кеткен эле. Мына бүгүн биз дагы катуу сыноого кабыл алгандан башка эч аргабыз жок. Турцияга келип баламдын толук дарылануусуна 130 миңдей доллар керек экендигин билдим. Бирок бул жалпы сумма буга чейин Кудайга шүгүр 40 миң доллардай чогулган эле. Ал сумма радиотерапия менен пересадка костный мозгко жетет экен, алхамдулилля. Ошондуктан дарыланууну баштадык. Азыркы өтүп жаткан дарылануубуз 3 айга созулушу мүмкүн. Ошондуктан калган сумманы деле толугу менен чогулта алам деген ишенимим бар иншалла. Андыктан бизди көрүп жаткан досторубуз, туугандарыбыз, жалпы кыргыз элим, дуаңыздарда бизди унутпай Алланын ыраазычылыгы үчүн кайрымдуулук кылып кетиңиздер. Салам достор, байланышта Санчобек каналы. Бүгүн 2023-жылы чыгып болгон окуядан алынып тартылган күтүүсүздөн келген акчалар аттуу тасманы көрөбүз. Андыктан тасманы аягына чейин көрүүгө чыгынып, уюлдук аппаратыңызды капталынан коюп, шириндегиңиз менен чайыңызды ырастап алган болсоңуз баштай берели. Малыш. Да? Мы типа капец какие богатые. 25 январь 2021 жыл Тажы илдетинин себебинен башталган пандемия аяктап калган учур эле. Акыркы күндөрү иштери жакшы жүрүшпөй жаткан Гейб Плоткин ушул күнү анын ишканасына тиешелүү баалуу кагаздар аябай кымбаттагандыгын көрүп, анын себеби эмнеде экендигин билбей эле ооз ачылып калат. Ошол убакта кадр алмашып биз 6 ай мурдагы окуяларды көрө баштайбыз. Поездда бара жаткан каарманыбыз Кит Гилдин маанайы эч эле көтөрүлбөй, акыркы чыгарган чечимдеринин үстүнөн ойлонуп туура иш кылдымбы же болбосо адаштымбы деп кабатыр алып, бул тууралуу сүйлөшүү үчүн досторунун бири Брикске жолугат. Көрсө Кит YouTube блогерлик менен алектенип, андан сырткары тапкан туткан акчаларынын бардыгына GameStop ишканасынын баалуу кагаздарын сатып алып коюптур. Ал убакта GameStop'тун бир баалуу кагазынын баасы $3.85 эле. Ошондуктан каарманыбыздын досу Брикс Киттин чечимин колдобой, мына мен Уолл-стрит биржасында баалуу кагаздар менен иштеймин. Сенин чечимиң такыр эле туура эмес, анткени Уолл-стритте сен алган баалуу кагаздар такыр бааланбайт. Демек алардын баасы көтөрүлбөйт, төмөнгө гана түшөт. Бир ооз кеңешип койсоң болмок деп чындап эле каарманыбыздын 50 миң долларга баалуу кагаздарды сатып алгандыгын көрүп, сен досум акылыңдан тайган окшойсуң, эми өзүңдөн көр деп каарманыбызды кемсинтип дагы койду. Бирок Кит кандай абалда болбосун аялы аны ар дайым колдойт эле. Ал Китке күч кубат берип, мен түшүнүп турамын, ооба биз Батирде жашайбыз. Бирок сен GameStop ишканасын изилдеп, анын келечеги бар экендигин түшүндүң го. Ошондуктан мен сенин чечимиңди колдоймун. Андан көрө YouTube блогуңду улант десе каарманыбыз дароо эле компьютеруна жөнөйт. Йоу, как дела, народ? С вами рычащая киса. Көрсө каарманыбыздын YouTube каналы дагы так эле ошол баалуу кагаздар тууралуу экен. Каарманыбыз түз обого чыгып биржада болуп жаткан жагдайларды түшүндүрүп, кайсы ишканага акчаны салып анын баалуу кагаздарын сатып алса болот, өзү кайсы ишканага ишеним көрсөтүп жаткандыгын айтып берип турчу. Бирок каарманыбыздын көрүүчүлөрүнүн көпчүлүгү анын кылып жаткан ишин сынга алышып, сен ушул ишиңди жөн эле койбойсуңбу? GameStop'тун келечеги жок, азыр элдин баары оюндарды интернеттен көчүрүп алышат. Сен айтып жаткан GameStop дагы деле оюндарды сатуу менен алектенет. Жөн эле сага ишенип акчабызды жоготкубуз келбейт деп жаман сөздөрдү жазышчу. Бирок алардын арасынан каарманыбызга ишенгендер дагы аз эмес эле. Ошондойлордун бири ооруканада медайым болуп иштеген Джейн деген кыз. Каарманыбыздын каналын көрүп, анын кеңеши менен $2600 GameStop ишканасынын баалуу кагаздарын сатып алат. Ошондой эле адамдардын бири так эле ошол GameStop ишканасында иштеген балдардын бири эле. Ал дагы Киттин кеңеши менен белгисиз суммага баалуу кагаздарды сатып алды. Чем больше покупателей, тем выше цена. Очень похоже на описание схемы пирамиды. Ошондой сатып алуучулардын бири кара терлүү студент кыз Рири бул тууралуу курбу кызына дагы айтып, маалымат ооздон оозго айтылып, бара-бара GameStop тууралуу көпчүлүгү биле баштайт. Ошондуктан GameStop'тун баалуу кагазын алгыла деген маалыматтар интернетте өтө көп жайылып, көпчүлүгү сатып алып GameStop'тун баалуу кагаздары кымбаттай баштады. Анткени биржада талапка ээ болуп жаткан баалуу кагаздардын баалары дароо өсө баштайт. Бул жагдайга түрткү болгон учурлардын бири пандемия башталып, элдер үйлөрүнөн чыга албай калышып, жумуштар токтоп, киреше жок болгондуктан интернет аркылуу иштешип, буга чейин маани бербегендер дагы баалуу кагаздар тууралуу биле башташкан болчу. Сара Элизабет Гилл. Биз тасманын кийинки көрүнүшүндө Киттин үй бүлөсү менен таанышабыз. Анын атасы, апасы жана бир тууган Кевин деген иниси бар эле. Өкүнүчтүүсү карындашы Сара Тажы илдетинин айынан каза болуптур. Каарманыбыз болушунча аракет кылып, колунан келсе дагы келбесе дагы баалуу кагаздар менен алектенип жатса, эниси Кевин тамак жеткирүүчү болуп иштеп, бирок ал ишин дагы кыйратып жасабай, эптеп күн өткөрүп, көп убакыт бекерчилик менен алектенчү. Анан дагы ал Киттин YouTube каналына катталып алып, жаман сөздөрдү жаза берет экен. Ошентип арадан убакыт өтүп, GameStop'тун баалуу кагаздары күн өткөн сайын сатылып,
Киттин божомолу туура чыгып, GameStop'тун баалуу кагаздарынын баасы бир топко өсүп кетет. Ошондуктан Кит катталуучуларын куттуктап, мына биз биржалык фондду жеңип бара жатабыз. Алар GameStop ишканасы эчтекеге жарабайт деп аны жок кылууга аракет кылышты. Бирок көп түкүрсөккөлүү болот. Күч биримдикте экендигин жакында эле кыргыздар өз эне тилин сыйлабагандарга каршы далилдеди го. Биз дагы GameStop'тун баасын көтөрө алдык деп өзүнүн $50,000 11 миллионго айлангандыгын билет. Бирок эми аны сатыш керекпи же болбосо дагы көтөрүлөбү деген маселе пайда болуп, каарманыбыз көпкө ойлонуп буга чейин аны колдоп келген кабыргасы менен кеңешет. Анда аялы дагы бир азга акчаңды кармап тургунуң деген кеңешин айтты. Бул убакта каарманыбыздын артынан ээрчигендердин дагы акчалары көбөйүп, алар дагы эмне кылышын билбей, кээ бири мындай акчаны өмүрү көрбөгөндүктөн баалуу кагаздарын саткысы келип, бирок каарманыбыздын YouTube каналын күзөтүшүп, ал эмне кылса биз дагы ошону кылабыз. Ушунчага көтөрүлдү, дагы көтөрүлөр деген үмүт менен карап калат. Ошол убакта тасма эң биринчи башталган мезгилине келди. Көрсө биз буга чейин көргөн Гейб Плоткинге GameStop ишканасынын кымбатташы тескерисинче зыян алып келиптир. Анткени Гейб ал ишкананы жоготуунун аракетин көрүп жаткан болчу. Ошондуктан ал акыркы 2 күндө дээрлик 2 миллиардга чыгымга учурайт. Каармандарыбыздын болсо киришеси тескерисинче күндөн күнгө көбөйүп, бул маалымат жаңылыкка чейин чыгып, Киттин жасаган иши уламышка айлана баштады. Сколько мы потеряли сегодня? Миллиард. Ошентип Кейттин жоготуусу көбөйүп, анын чыгымы $7 миллиард чейин жетип, ишканасы толугу менен жок болуп кетүүсүнөн коркуп жаңы инвесторлорду тарта баштайт. Кызыгы шаардагы байлардын бири мындай абалга түшкөндүгү көпчүлүгүн кубанта баштайт. Анткени байлар ар заманда акчасына ишенип өз билемдигин кылат дешип, азыркы жасалып жаткан иш байларга каршы согуш деген дагы ураандар чыга баштайт. Ошондуктан GameStop'тун баалуу кагаздары арзандап кетпеш үчүн аны дээрлик 8 миллиондой адам сатып алып, бирок бирөөсү дагы сата элек болчу. Анткени алардын сап башында турган каарманыбыз сатып алган баалуу кагаздардын баасы $23 миллион жеткендигине карабай, айлана чөйрөсүндөгүлөрдүн бардыгы сат десе дагы сатпай жүргөн. Ал эле эмес, башкаларды дагы туугандары сатып акчаны иштетпейсизби десе эч бири сатпай. Бир мезгилде $3.85 турган баалуу кагаздардын баасы $348 чейин көтөрүлөт. Киттин болсо 1 жыл мурдагы эле $50 миң, бул убакта $47 миллион чейин жетип калган эле. Сейчас, подождите. 47 миллионов! Бирок алардын токтобой өсүп жаткан кирешеси бир мезгилде үзүлдү. Анткени каарманыбыздын YouTube'дагы каналы түшүнүксүз шылтоо менен жабылып, Киттин кыймылын күзөтүп жаткан адамдар эч бири аны таппай калат. Ал эле эмес, адамдардын көпчүлүгү баалуу кагаздарды Robinhood деген тиркеме менен сатып алышкан эле. Бир күнү жанагы тиркеме жакшы иштебей, сатып алуу деген баскычы басылбай, эл арасында кызычуу башталып, көпчүлүгү баалуу кагаздарын сата башташып, баасы $480 чыккандан кийин дароо эле төмөндөп $140 түшүп калат. Анда сатканга жетишпей калгандар жини келип тиркеме менен болгон маселени териштирүүнү талап кылышып, жаңылыктардан ар кандай маалыматтар чыгып, бул жерде алдамчылык болгондугу ачыктала баштады. Бирок Robinhood тиркемесинин жетекчилери эчтекени моюндарына албай жатышкан. Элдер болсо Киттен маалымат уккусу келип, анын үйүнө кабарчылар дагы келишип, каарманыбыз бул убакта өзү эмне кылышын билбей башы катып турган учуру болчу. Ошондуктан ал ар бир кыйынчылык учурунда аялы менен кеңешкендиктен бул жолу дагы аялы менен баарлашып, бирок баалуу кагаздарынын наркы канчалык төмөндөсө дагы сатпай жаткан. Бактыга жараша бир күнү элдин талабына ылайык Robinhood тиркемеси кайрадан иштей баштап, каарманыбыздын дагы каналы ачылып, элдерге маалымат жете баштады. Көрсө бул убакта Киттин $47 миллион $17 миллион калган экен. Бул маалыматты көргөн элдер анын дагы деле сата элек экендигине таң калып, баалуу кагаздын баасы $103 түшүп кеткендигине карабай эле кайрадан сатып ала башташат. Ошентип абал кайрадан мурдагыдай турукташа баштады. Бирок бул окуяга мамлекет тарабынан көңүл бурулуп, 4 адамдын ортосунда аралыкта сот башталып, анын бири каарманыбыз болсо, экинчиси Robinhood тиркемесинин жетекчиси, үчүнчүсү Киттин аракетинен жоготууга учураган Гейб болсо, төртүнчүсү анын инвестору Брэд болчу. Ал жерде териштирилип жаткан нерсе төртөөнүн тең жасаган иши мыйзамсызбы, мыйзамдуубу аныкташ керек болчу. Ошондуктан төртөөнүн тең сурак алып, болуп жаткан баарлашуу түз обого чыгып, аны элдин бардыгы көрүшүп, бирок маалымат толугу менен ачыкталган жок. Эң башкысы, каарманыбыздын жасаган иштеринин бардыгы мыйзамдуу экендиги аныкталып, ага каршы эч кандай суроо калбай маселе аягына чыгат. Ушул окуялардан кийин каарманыбыз GameStop'тун баалуу кагаздарын дагы $50 миң сатып алып, анын сатып алуусунан кийин баалар 3 эсеге көтөрүлүп кетет. Биз мындан соң буга чейин сатып алгандардын кимиси канчага байыгандыгын көрөбүз. Алардын бири сатуучу болуп иштеген Маркус $181 миң таап, Рири болсо курбусу менен дээрлик $600 миң табышат. Өкүнүчтүүсү медайым болуп иштеген Джейн $512 миң болгон мезгилде сатпай коюп, тескерисинче $13 миң аркага кетет. Бул окуялардан кийин буга чейин миллиардтарды тегереткен Гейбтин ишканасы толугу менен жабылып калат. Тасманын аягындагы көрүнүштү чыныгы жашоодогу каармандарыбызды көрө баштайбыз. Териштирүү иши бир айда аяктап, бирок эч кимге эч кандай айып коюлбай, маселе ошол бойдон сотко өтпөй жабылып кетет.
Kit болсо өзүнүн каналына акыркы жолу 21-жылдын 16-апрелинде чыгып, анын кирешеси 34 миллионго көтөрүлүп калгандыгын көрүп ошол бойдон интернетке чыккан эмес. Ошентип каарманыбыздын жасаган иши тарыхта өзүнүн ордун таап, ал окуядан кийин Уолл-стриттеги биржалык фонддор өздөрүнүн бир нече тартиптерин өзгөртүүгө туура келген. Эми достор, ушундай мүнөттөр менен тасмабыз аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, барына шүгүр кылалы, бирок аракетти токтотпойлу.